Анда урматтуу делегаттар, азыр барыңыздардын рухсатыңыздар менен биз сөздү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго беребиз. Рахмат, урматтуу делегаттар, Мыктыбек Субиевич. Мен суроолорго жооп берер алдында бир маселени тактап алайын деп атам. 150 киши чыгып сүйлөдү, региондордон келип, делегаттардын атынан, жана ошо жергиликтүү калктын атынан. Ушу сүйлөгөн адамдардын арасында айыл өкмөттүн, же акимдин, же губернатордун жолдомосу менен келген кандидаттар болсо, колуңарды көтөрүп койсоңор, мен жыйындан кийин кабыл алып коеюн. Барбы? Жокпу? Мына урматтуу курултайдын делегаттары, урматтуу калайык калк, кыргыз бир эле сөз менен целый бир философияны түшүндүрүп айтып коет. Көч бара-бара түзөлөт деп. Мына какшап айтып атып, шайлоолорго катышпагыла, курултайларды кыйнабагыла, жергиликтүү эл өзүнүн кимисин кааласа ошонусун шайлап жиберсин деп атып, мына улам-улам оңолуп келатабыз мынакей. Эми анда суроолорго жооп бере баштайлы. Биринчи Абдалов Рахманжан Жолдошевич, Базар Коргон району Кеңеш айылы дейт. Базар Коргондогу Кара Суу дарыясына суу сактагыч куруу маселеси боюнча маселе көтөрдүңүз. Өлкө боюнча БСР, өлкө боюнча БСР, БДРлар курулуп жатат. Муну силерге дагы жетебиз. Бакыт Төрөбаевич көзөмөлүндө бул иш алып барып атат. Мындай маселелерди биз мамлекеттин көзөмөлүндө. Акман айылында маселе бар дедиңиз. Тиешелүү министрликтер эмне маселе бар экенин карап чыгып аткарууга алгыла. Абдиев Дыйканбай Насирович, Кара Балта шаары. Айыл чарбасына насыянын мөөнөтүн узартуу маселесин көтөрдүңүз. Мектеп, экология, айыл чарбаларды көтөрдүңүз. Айыл чарбасына насыяларды мөөнөтүн узартуу боюнча аткарууга алгыла. Бакыт мырза, мен сизге дагы айткам, банктар менен биргелешип иштегиле. Абдул Касымов Талантбек Мамазияевич, Кызыл Кыя шаары, Ак Булак айыл дейт. Кызыл Кыя шаарына 1 миллиард сом каражат бөлүп бер деп сурандыңыз. Токмок, Кара Балта жана башка бир топ шаарларга бердик. Силердин шаарга да кезек жетет, күтө туруңуз. Болот да. Абдыбекова Уулбү Кашкарбековна, Каракулжа району, Каракулжа айылы. Үлүш жерлерди кайра бөлүштүрүү маселесин көтөрдүңүз. Бул эми оор маселе. Элдин өздөрүнүн макулдугу керек, жалпы элдин. Бирок эч ким макул болбосо керек деп ойлойм. Анткени 1992-жылы Союз тараган мезгилде жерлер үлүшкө бөлүштүрүлүп кеткен. Андан бери элдин баары үлүш жерлерин өздөштүрүп, дыйканчылык кылып келе жатышат. Азыр элден ал жерлерин тартып алып бөлүштүрүү мүмкүн эмес. Жеке менчикке биз тие албайбыз, жеке менчик жерлерге. Абдыкадыров Асылбек Ашимбекович, Доромек Садырбаев, Арал айылы, Ноокен району. Ноокел районуна көңүл буруп, жер семирткечтерди башка өлкөлөрдөн алып келүүнү токтотуңуздар дейт. Суга төлөмдөр көтөрүлүүдө, текстиль фабрикасы башталып элек, оппозициялык маанайдагы Азаттык, Кактус, поликлиника, ММКларды чакырып сөз берип койбойлу дейт. Жер семирткичтерди өзүбүздүн өлкөгө салмайын, заводдорду салмайын, биз импортту токтото албайбыз. Жер семирткич керек. Бирок ал жер семирткичтерди салуу боюнча дагы мына өкмөт иш алып барып жатат. Бул боюнча 2 жыл, 3 жылдан бери тапшырманы берип, түндүккө бирөөнү түштүккө салабыз деген пландарыбыз бар бул боюнча. Оппозициялык маанайдагы журналисттер боюнча сиз айткан массалык маалыматтын каражаттарын чакырышты, бирок келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Мен мынча болду, силер менен анча-мынча мендеги маалыматтар менен бөлүшө кетейин. Чет өлкөлөрдөн МПОлорго жана ошо ММКларга келген каражаттар боюнча. Информационный агентство Кактус Медиа, Маслова Дина Улановна дейт, кожойкеси 2021 жылы $35,000 Сорос фондунан алып атат. Бул 2021ден бери карай 21-22 айтып атам мен. Андан аркысын анан 23-24 азырынча менде жок.
2022 жылы 23.185 доллар аты НКО Интерньюстан алып атат. 22.250 доллар ошол эле кайрадан Сорос фондунан алып атат. Итого эки эле жылда 80.535 доллар алып атат. Так, информационное агентство Клоп Медиа жабылып калса керек эле, бирөөгө жала жаап берип неме кылып жабылды эле, эсимде жок ошо. 2021 жылы 585.500 доллар алып атат. Бул демократияны колдоо фонду экен, америкалык уюм экен. 585.500 доллар. 2022 жылы 25.250 доллар алып атат. Посольство США Кыйыр. Посольство эмнеге бергенин мен түшүнүксүз. Посольство мындай иштер менен өзү заниматься этпеш керек негизи. 9.305 доллар от фонда Сорос Кыргызстан, 23.185 доллар от НКО Интерньюс, 8 миллион сом добровольных пожертвований дейт, итого 643.240 доллар. 643 мың. 2 жылдын ичинде. Информационное агентство Азаттык. Асанов Бактыбек Сарбагышевич дейт, жетекчиси. Так. 23 жылы, булардын 23-24 экен, андан аркысын алып атырбыз. 2 миллион 270 мың доллар от агентства США дейт, по глобальным медиям, ушул эле ошо демократияны колдоо фонду дейт. Так, 24 жылы 2 миллион 297 мың доллар алып атат, кайра эле ушул уюмдан, баш аягы 4 миллион 567 мың доллар алып атат. Так, информационное агентство Говоритова Орозбай кызы Кайыргүл дейт, 21 жылы 34 мың доллар алып атат, ушул америкалык демократияны колдоо уюмунан. Андан кийин 83.627 евро алып атат от Европейского фонда за демократию дейт. Итого 34 мың доллар, 83.627 бир эле жылда алып атат. Информационное агентство Политклиника, общественный фонд ЖЕВЕ деп аталат го, Алимова Дилбархан Тажбаевна дейт. 20 жылы 41.800 доллар алып атат, ушул америкалык уюмдан. 21 жылы 54 мың доллар алып атат, 95 мың, итого 95.800 доллар. А быйыл белгисиз. Так, кылым шамы дейт, Азиза Абдрасулова дейт. 2018 жылы 8 миллион 586.844 сом поступило из Вашингтона, США дейт. Жалпы суммасы, в общем, кыскасы 2 жыл 18-ден бери 21 миллион 168.608 сом алып атат. Бул менин билишимче бул кылым шамы деген уюмда апасы менен кызынан бөлөк эч ким жок. Апасы пенсияга чыгып, кызына өткөрүп берип кетип атат. Мына МПОлордун кылгандары. Бул акчалардын отчетун эптеп-септеп, оюна келген цифраларды жазып туруп, мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндарына отчет жөнөтүп коюшат. Кожоюндар болсо, жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. А так бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну менсиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Шу жерден мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем, Американын. Мен силерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүш. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Берген акчаңарды эффективдүү, түздөн түз дарегине жеткидей кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз. Урматтуу Евро парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен силерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тиери Мариани берип койду да. Бул жакта эмне болуп жатканын 1000 деген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар дагы ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарына 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса, 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң, алардын башынан сылайлыбы? Бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкты. Алдыда президенттик, парламенттик, андан кийин президенттик шайлоо келе жатат.
Биз 2 миллиардка жакын акчаны коротуп, жумшап бюджеттен таза шайлоо өткөрөлү деп БШКга заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып бердик. Мына жергиликтүү шайлоого барсаңар өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Мурда бюллетендерди чыгарып алып туруп учкундан, анан КАМАЗ кылып туруп региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып, анан эртеси күнү бүткүчө чейин ошентет эле. Азыр барганда на месте аласыңар эмени. Мындан ары андай болот. Мындан кийин андан дагы баягы өркүндөтөбүз. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү, бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. 30 жылдан бери добуш сатып алып бийликке келген оорулуу саясатчыларды, оорулуу партияларды жок кылалы деп атабыз. Силер ошон үчүн Европадагылар тиякта жатып алып эле эч нерседен кабарыңар жок, ачык кыйкырык салып жатасыңар. Келгиле, көргүлө, бизде бардыгы ачык. Биз азыр басып өткөн жолду силер 50-100 жыл мурун басып өтүп койгонсуңар. Ошол мезгилиңерди да унутпагыла. Биз да оңолуп силерди кууп жетели деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Biz sizler menen düşman emespиz, жаман ой менен айтып жаткан жокмун бул оюмдун баарын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, ошон үчүн биздин ички ишибизге кийлигишпегиле. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер менен, анын ичинде Америка, Европа өлкөлөрү менен, силер менен дагы тең ата эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз. Дагы бир мисал айта кетейин, журналисттерге тиешелүү. Кече эле кесиптешим Дональд Трамп Американын бир медиасын жалган жала жапкан үчүн $15 миллион утуп алды, төлөп атат мынакей. Мен деле өткөндө азаттыкты 100% утуп алсам болот эле сотко берип, мен жөнүндө түшкө кирбеген маалымат таратышты. Аны бир сутка бою сайтында илинип турду. Азаттыктын маалыматтары 30дан ашык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн тилдерине которулуп туруп таратылат. Демек, дүйнө жүзү көрдү, укту деген сөз да. Анан биз ай бул эмне кылганыңар деп баргандан кийин кечирим сурап, көчөдө жүргөн бир аялдан алдык эле маалыматтарды дешип туруп, анан өчүрүп коюшту. Ушу кантип болсун ана? Мен сотко берген жокмун азаттыкты, кой эми бизде сөз эркиндиги болсунчу, эл өзү талдап алат деп эле. Анан журналисттерге бизге эркиндик бар бекен, же ушул биздин журналисттерде, же тигиле башка жактын журналисттеринде эркиндик бар бекен, сөз эркиндиги өзүңүздөр талдап алыңыздар. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар, сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгүн. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандардын. Каалаганыңарды кылсаңар болот. Бизде Кыргызстан эркин өлкө. Бир гана сураныч, жамандык издеп өз өлкөңөрдү жамандабагыла. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот. Каалашыңарча, коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле. Анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот. Так, Абдыкадыров Илгиз Маматкасымович, Базар Коргон район, Сайдыкуу майыл аймагы. Сайдыкуу майыл өкмөтүндө жол асфальттоо боюнча, жолдорду асфальттоо боюнча фонд түзүлгөн. Төмөндө дагы келебизге алган бир жараныбыз делегат маселе көтөрдү эле. Фонд түзүлүп, анан ар бир литр бензинден 1 сомдон төлөйт экенбиз деп. Мен былтыр эле курултайда дагы айтканмын, эскерткенмин сизге. 1 жыл бою иштеп келип, мына эми азыр фонд түзүлүп, 1 январдан баштап ишке кирет. 1 литр селерка менен 1 литр бензинден кармап калабыз. Бул фондко түшөт. Бул фонд аркылуу өлкө боюнча бүтүндөй жолдор жасалат. Айылдарга эле эмес, жайлоолорго чейин жолдорду жеткизебиз. Ушул фонд менен. Анан бул фонддун эмне үчүн 1 жыл бою иштедик? Мурда мындай фонддордо акча түшкөндөн кийин аны алып туруп ошо фонддун жетекчиси, министрликтер командировочныйга кылдым, муну кылдым, буга премиальный бердим, анттим, минтим деп эле жеп коюшчу да. Биз анын баарын толук жок кылып, даже керек болсо техникага запчасть сатып албагандай кылып,
только жолго жумшалат дедик. Битум сатып алат, солярка сатып алат, анан шагылга иштетет, жолго иштетет. Зарплата да бербейт, запчасть да сатып албайт, техника да сатып албайт деп атабыз. Техниканы биз алып бердик, жетиштүү түрдө алып бердик. 10-15 жыл, 20 жыл карабай иштей турган техникалар, жаңы техникалар. Запчасттарын да мамлекет алып беребиз. Эмгек акысын дагы мамлекет төлөп атабыз, Минтранстын, жолчулардын. Ошондуктан элдин өзүнүн төлөгөн акчасы ошо асфальттоого кетсин. Биз айылдардын арасында эле эмес, жайлоолорго чейин, тоолорго, курортторго чейин асфальт жеткизели деп атабыз. Баягы Европада өнүккөн өлкөлөрдөй кылалы деп атабыз. Мына ошого ушул фонд керек. Ар бир берген акчаңар мамлекетке же болбосо бирөөнүн зарплатына кетпейт бул фонддогу. Эмне үчүн мындай кылдык? Анткени бизде 1 миллион машина бар да. 1 миллион машина. Биз 7,5 миллионго жакындап калдык. 1 миллион машинабыз бар. Анан машинени мисалы бирөө бир жиби болсо дейли да, бир айда 2 жолу айдайт да. 2 жолу айдайт, 2 жолу бир 50 литрден 100 литр бензин коротот дейли. А кээ бирөө бар, күнүнө 100 литр коротуп айдайт. Анан жолдошулар талкалап атабы? Ошо ким көп жүрсө ошол талкаласын да, кимдин машинеси болсо ошол асфальтка акча төлөп койсун да. А машинеси жоктор неге неме кылыш керек? Биз республиканский бюджеттен бөлүп азыр жасап атабыз. Бирок дагы деле бөлө беребиз. Дагы калды да бир 10 жыл, 15 жыл бөлүп жасап, жолдордун баары бүткөндөн кийин, андан кийин анан ушул фонд ошол жолдун сакталып турушун, баягы сапатын, бузулуп калса оңдоо иштерин ушул фонд жүргүзөт да. Мына ошондо калыс анан адилеттүү да болот. Так, Азимжанов, Алмазбек Азимжанович, Жалал Абад облусу, Каракөл шаары. ГЭСтер боюнча маселе көтөрдүңүз. Жергиликтүү калкты ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу маселесин айттыңыз. Турак жай, ипотекалык турак жай менен камсыз кылабыз. Жергиликтүү элге дагы жетебиз. Азыр өзүңөр билесиңер, ар бир областтын борборлорунда анан кичи орто шаар, ортодон жогорку шаарларга өтүп атабыз. Айылдарга чейин жетебиз. Кийин бара-бара ипотекалык компания айылдагы үйлөрдү дагы эгер заказ берсеңер, 20-25 жылга чейин эски үйүңөрдү бузуп, салып, жаңы үйдү мына 25 жылда төлө деп бергенге мүмкүнчүлүгү жетет. Бул компания ушундай байып бараткан компания. Бул мамлекеттик компания. Анан өткөндө бир немеден көрүп калдым, жогорку кеңештин трибунасынан бир депутат айтып атат, 2000-чи турган адам келип эле көчөгүн үй алып калыптыр, очередте деп. Андан алдындагылар чыкпай калыптыр деп. Биз бардыгын шарт түзүп бердик азыр. Ар кандай тандап алса болот. Мисалы, салынып аткан үйлөрдү бюджеттен акча бөлүнүп, ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан бөлүнүп, 25 жылга баягы кезекте тургандарга салып аткан үйлөргө тиешеси жок анын. Биз айттык, ошол 40 000 адам очередте турасыңар, кимде ким эгерде мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, силерди кыйнабайбыз. 50%-ын төлөп, 50%-ын 15 жылга алгандар болсо, келгиле дагы без очеред акча бергиле, биз жаңы жерлерге салып, анан силерге берип киргизели деп ушундай программа түзгөнбүз. То есть түрлөрү бар үй алыштын. Анан ошондо ушул папада айтып кеткен экен, андайлар көп арабызда. Ал баягы кезекте тургандарга эч тиешеси жок. Ошолордон чыгып келип туруп, анан экинчи талап менен, экинчи баягыдай неме менен эрежеден алып аткан үйлөр. Анан баягы сурап алып туруп айтыш керек да, мындайды. Мен деле 2 жолу депутат болгом, урматтуу депутаттар, далилдебей туруп, анан кийин маселен трибунанын дароо эле бир нерсеге колдонагалардан мурда сурап, билип, тактап, ушу дикке чалып сурап койсоңор деле билмек. Анан дагы жакында азыр үйлөрдү беребиз, ошо эртең беребиз го дейм, эртең бүгүн канчасы? Бүрсү күнү, биринчи күнү берет экенбиз. Где-то 1000ге жакын үй дагы беребиз. Жана 47-чи түрмө бар эле го, ошонун ордуна Мурас деген микрорайон түшүп атат. Ал жерде дагы ошо азыркы электрондук, биз келгенден кийин мына 22-чи жылдан баштап электрондук кезекке койгонбуз. Ал бузулгус, бирөө аттап өтүү деген жок андай. Ага чейин, бизге чейин, баягы кагаз жүзүндө турган 20 жылдан бери, 15 жыл, 10-15 жылдан бери кезекте тургандар бар. Алар электронкага кирген эмес, биз азыр ошолордун баарын камсыз кылып туруп, андан кийин электрондук кезекте тургандарга кете баштайбыз. Булар деле бир жакынкы бир 2 жыл, 3 жылдын ичинде үйлүү болуп калат. Анткени биз 40 000ден ашык квартиралуу үйлөрдү куруп атабыз республика боюнча. Бул абдан ылдамдык менен жүрүп атат. Биз ошо болгон аракетибизди кылып атабыз. Жакынкы араларда баарыңар үйлүү жайлуу болосуңар. Анан кичине чыдап тургула, ушунча 30 жыл чыдаган, эми бир 3 жыл, 5 жыл чыдабай койсоңор болбойт. Айбашев Руслан, Ош облусу Араван району, Дөбө Коргон айылы, дыйкандардын түшүмү арзан болуп атат дедиңиз. БСР БДРларды куруу керек, жолдорду асфальттоо, мектеп, бала бакчаларды куруу, стадионго жардам бериңиз, пактанын баасы төмөн дейт, насос станцияларын ачар.
Сиз көтөргөн бул маселелердин баары өкмөттүн күнүмдүк жумуштары, көңүл бурабыз буга. Так, Айдарова Наркан Ош облусу, Кара Суу району, Кара Суу шаар. Коррупцияга каршы коомдук органды жетектейм, элдин арызын карайм дедиңиз. Эми мындайды токтотуш керек. Сиз ал уюмуңузду жоюңуз, күбөлүгүңүздү тапшырыңыз. Коомдук анан коррупциялык көзөмөлдөйм деген андай тетиги болбош керек. Мамлекеттик органдар бар. Ким коррупция менен шугулданып жаткан болсо ошолорго билдиргиле. Сөзсүз карайт, карабай койбойбуз. Бул амал коомдук башталгычтагы баягы коррупция менен күрөшүү комитетиде уюштура калгандар 2005 жылкы төңкөрүштөн бери карай келе жатат да. Мен өз көзүм менен көрүп ошону акайып качып кеткенден кийин пайда болгон жеке кызыкчылыктарына күбөлүгүңүздөрдү колдоносуңар. Токтоткула, болду эми мындай. Юстиция министрлиги ушундай ат менен каттоодон өткөндөрдү тыйгыла, укук коргоо органдары көңүл бургула, жок кылгыла, биз неме кылгыла, мындай болбосун. Так, түштүктө онкология ооруканасын салыш керек дедиңиз, салабыз. 52% жарандарыбыз түштүктө жашайт. Керек түштүккө мындай больница. Мен тапшырма берген, бул боюнча түштүк онкология ооруканасы салынат буюрса. Акжолбеков Абдисалам Адылбекович, этностук өкүлчүлүк кайрылмандан баш тартып дейт. Улутташ деген түшүнүк киргизели дедиңиз. Эми ат алмашкандан пайда жок деми. Кайрылманбы, улутташпы, кайрылман мыйзамын мен өзү 2007 жылы мен жаздым эле ошо. Чет өлкөдөгү илгерки кыргыздар келе албай калбасын деп жеңилдетип бергем. Келери менен жанагы көк паспорт алат, кайрылман деген. 1 жылдан кийин анан биздин паспортко өтөт деп. А мурда болсо тирүүнүн тозогу болчу, бизге келип баягы жарандык алыш этникалык кыргыздарды. Азыр оңой. Эми мунун атын өзгөртүп койгон менен эч нерсе өзгөрбөйт. Акмолдоев Нурлан Жукешевич, Ысык-Көл облусу Түбү район Түбөл. Кичи ишканаларды ачуу керек дейт, БСР, БДРларды куруу. БСР, БДРлар боюнча өлкө боюнча 90го жакын БСР, БДРлар долбоору даярдалып атат. Кайсыл жерге БСР керек болсо, өкмөт билет аны. Силердин айтпасаңар деле биз акыры курабыз. Алдыда келе жаткан 3 жылдын ичинде БСРди деле кеп калбай каласыңар тиге курултайга келгенде. Так, жолдорду грейдерлер менен сүрүп туруу дейт. Жайыт маселелерин Ак Суу району менен бөлүшүү. Так, тең бөлүшүү. Түп айылдын маданият үйүнүн оңдоо. Тиешелүү министрликтер көңүл бургула. Могу жолдорду грейдерлер менен сүрүп туруу боюнча министрлик бардык жолдор асфальттап бүткүчө чейин шагыл жолдордун бардыгын сүрүп тургула. Жумасына бир жолу кое берип коюп тургула да, бөлүнүп атат го бюджеттен. Салеркаңар бөлүнүп атат, грейдериңер бар колуңарда турат. Мурдагыдай жок болсо бир жол. Бир жумада бир кое берип сүрүп койсоңор андан неме болбойт, ушундай жерлер. Так, Акулиев Жаман Кемелович, Ысык-Көл облусу Балыкчы шаар. Ипотекалык үйлөрдү куруу, 9 гектар жер даяр дейт. Курабыз. Балыкчыга курабыз. Чолпон атага башталып атат, Караколдо курулуп атат, билесиңер. Бүтүндөй эле шаарларда курулуп атат. Так, оорукананы оңдоо же жаңысын куруу дейт. Балыкчыга дагы 1 миллиард сом бериңиз дейт. 300 миллион сом бөлгөнбүз, мэрия иштеп атат, иштерди жасап атат, дагы бөлүп беребиз. Так, Акылбек уулу Залкарбек, чет өлкөдөгү мигрант экен, Германияда дейт. Так, эмгек мигранттар ортомчу компанияларга кайрылышат дейт, алданып калып атышат дейт. Абайлагыла. Эми андай компаниялар бир күнү ача коет дагы жакшы ниет менен деп иштейт, аны биз билбейбиз да, ичинде кандай кири бар экенин. Өзүңөр талдап, терең изилдеп, жет өлчөп бир кесип, анан кийин барып кетип тургула да. Барып тургула да. Так, кара тизмеден чыксак Европа өлкөлөрүнө түз авиа рейс ачсаңыздар дейт. Ачабыз. Берлин, Париж, Лондон, Чикаго, Куала-Лумпур жана башка өлкөлөргө пландаштырып жатабыз. Азыр бул өлкөлөргө учуу үчүн биз 3-чү өлкөлөр аркылуу учабыз. Анткени биз кара тизмеде турабыз 2007 жылдан бери. Азыр сүйлөшүп атабыз, Кудай буйрса, бүт аэропортторубузду эл аралык деңгээлге дал келтирип атабыз. 25 жылы май айында келип акыркы текшерүүсүн текшерип кетишет. Ошонун жыйынтыгы менен Кудай буйрса кара тизмеден чыгабыз. Чыккандан кийин мен жогоруда атаган шаарларга түз авиа рейстерди ачканга биз болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Акымбеков Нургазы Эшенкулович, Жалал-Абад акысы Кербен шаары. Жолдорду оңдоо дейт, Кербенди айланып өткөн жаңы жолду салуу дейт. Өзгөнгө салгандай айланпа жол салабыз. Жеке инвесторлорго сунуштайбыз. Келгиле, араңыздарда жеке инвестор болсо салгыла. Жеке инвесторлор чыкпаса, мамлекет өзүбүз салабыз. Бирок мындай долбоорлор өзүн узак убакытта актайт, ошондуктан мамлекеттин
акчасын биз сарамжалдуу, үнөмдүү, анан тез пайдасын бере турган долбоорлорго колдошубуз керек. Колдон келишинче. Так, Алтынай каналын бүткөрүүгө жардам бериңиз, Кашка суу айыл аймагын өзүнчө калтырып бериңиз дедиңиз. Аны карап көрөбүз. Так, Алтыбаева, Усанбай Айтыбай, Жош шаары Кермето дейт. Так, кадрдык ротацияңыз жакшы жемишин берди дедиңиз. Так, роддом салып берсеңиз, Ош Араван айлампа жолун салсаңар дейт. Азыр айтып өттүм, булардын баарын, айлампа жолдордун баарын, альтернатива жолдордун баарын жанагыдай акча төлөп өткөрмөгө беребиз. Салгандар болсо салат, салбагандар болсо кийин өкмөт салабыз. Так, Алымкулов Көлбай Бейшебаевич, Чүй облусу Аламедин району Арашан айылы элдик курултайдын мөөнөтүн 1 жылга узартып бериңиз дейт. Так, ушул маселе аябай кызыктырат экен силерди. Эми көч бара-бара түзөлөт дегендей, биринчи курултайды өткөргөндө билесиңер, биз мындай алдын ала сүйлөөчүлөр ошо жактан өзүңөр чечип келгиле, ким сүйлөйт деп биз 100-150 киши деп айткан эмеспиз, анда эми баягы тажрыйбабыз жок эле да. Келип анан залда микрофондорду коюп жазылып келип анан сүйлөсө дегенбиз. Укмуш азап менен өткөн. Могу жерге бир 50дөй киши туруп алып, бир жерде төраганы сөгүп, ашата сөккөн да. Дагы микрофонго микрофон жок сөккөн үчүн жазылбай калды баягы немеге. Мен бир жерде отуруп угуп отурдум да. Ушинтип өткөн биринчи курултай. Анан экинчи курултай жакшынакай өттү. Мына үчүнчү курултай жакшынакай өтүп атат эми. Улам барган сайын көч түзөлүп баратпайбы? Анан дароо эле келип туруп эле баягы Мыктыбек Үсүнбишта проблемасын айтпады көчө. Эчтеке чече албай атам деп. Баягы ал бытовой маселелерди айткан жок. Ушу мыйзамды айтып атат. Мыйзамды депутаттар колдобой атат. Жок, биз бул мыйзамды өткөзбөйбүз. Азыр ушундай эле курултай болуп турсун деп. Анан мен деле азырынча ушул 5-6 курултайды өткөнгө чейин кичине калыптандырып туруп, анан бара-бара анан кийин силерге укуктарды, көпкө укуктарды бербейлиби? Анткени курултайдан биз уксаңыздар эми. Курултайдан биз укук, права жана башкаларды биз аябайбыз. Эмне үчүн мындай айтып атам? Анткени биринчи курултайдын делегаттары шайланып келгенден кийин кайра жерлерге барып туруп, айыл өкмөттөрдөн кабинет сурагандар болгон. Балким араңыздарда деле отурса керек биринчи курултайда катышканда. Кабинет бер, мен курултайдын делегаттымын. Мен бул жерде деген өкүл болуп турушум керек деп туруп. Анан бара-бара машине сурайт, анан бара-бара дагы башканы сурайт дегенде. Анан ошон үчүн мындай калыптаналы, курултайды калыптандыралы, абдан жакшы кылып туруп. Анан качан гана даяр болгон кезде аң сезим ошо курултайчылардын, делегаттардын ошондой болгон кезде анан кийин праваларды бербейлиби? 1 жыл эмес, балким 2 жыл, 3 жылга чейин өтүп кетебиз. Муну кийин эми мыйзамдарды өзгөртүү жолу менен кылсак болот да. Мына мисалы бизде 2010 жылдан бери партиялык башкаруу деп туруп партиялык башкаруу киргизгенбиз. Бирок аган элибиз да даяр эмес экен, саясатчыларыбыз да даяр эмес экенин көрсөтпөдүбү? Көрсөтпөдүбү мынакей акыры? Партия деп эле, Европа өлкөлөрү, Америка өлкөлөрү бул 50 жыл мурун калыптанган. Алар да ошо биздин бүгүнкү басып өтүп аткан жолубузду ошо 50 жыл, 100 жыл мурун басып, элин да даяр болуп, эли да, саясатчылары да даяр болуп, анан кийин анан партияга өтүп атышпайбы? Өзү негизи партиялык башкаруу деле жаман эмес, жакшы. Бирок эгер ошону туура колдоно алсак, биз кыргыз эли туура колдонгон жокпуз да, партиялык бизнеске айлантып ийбедикпи? Биринчи ондукка чейин киргени миллиондон 200 миң долларга чейин, андан кийин 20-лыкка чейин 100 миң доллардан, андан ары карай 50 миң, анан эң аягы барып 10-15 миң доллар болуп калбадыбы? Жашыруу эмес эч кимге, мына калпайттырбайт депутаттар мени. Анан курултайды дагы ошо мындай жакшынакай кылып туруп биринчи калыптандыралы, андан кийин 1 жылдык, 2 жылдык, балким бара-бара проблемаңар жок болуп калса, мына биринчи курултайда кандай проблемалар бар эле? Экинчи курултайга келгенде азайды, үчүнчүдө андан экеси азайды да. Анан барып балким 2 жылда же 3 жылда бир эле курултай өткөрүп калабыз. Ошол мезгилде анан мына 3 жылга делегат деп туруп койсок болот. Бирок азыркы шайланып отурган мына делегаттар, эгер кокус кийинки курултайга чейин кокус эле керек болуп кала турган болсо, баягы курултай чогултуш керек болуп кала турган болсо, силер эле келесиңер, кайра жаңылар шайланбайт, ошо 1 жыл ошол полномочияңар турат деген сөз да. Мисалы бир жайдын күнүбү, же жаздын күнүбү керек болуп калса, курултай керек десе, анда чакырса ушул келе бересиңер кийинки жылдын немесине чейин. Так, Алпсатаров Урматбек Турарыбыз Чүй облусу Суу Самыр айылы. Суу Самырга бир келип кетиңиз дейт. Так, Төашу Арал Түндүк
түштүк альтернативна жолун куруу керек дейт. Курабыз, муну айтып өттүм. Малчылардын көйгөйүн айттыңыз. Так, Бакыт Төрөбаев сунуш киргизиңиз Карагыла суу самыры боюнча. Баягы суу самырдагы өсүмдүк боюнча дагы мен сиздерге тапшырма бергенмин. Ал боюнча да катуураак ишти алып баргыла. Спорт зал салып бериңиз дейт. Так, тез жардам автоунаасын сурадыңыз, беребиз тез жардам. Бала бакча, так, ыйман сабагын киргизип бериңиз. Так, бардык талаптарыңыздарды карап чыгабыз. Так, Арзыматов Нургазы Мирович, Бишкек шаары. Мектеп окуучулардын тестүүлөөсүн тез көрсөтүү керек дейт. 1 айдан кийин жыйынтыгы чыгат дейт. Министр эмне үчүн 1 айдан кийин чыгат? Эмне тез эле чыгарып берүүгө болбойбу? Болобу? 1 жумада 3 күндө чыгарып берсе болобу? Неге 1 айда чыгарасыңар? Ну, 21-чи кылым го, техниканын заманы. Тездет карагыла муну. Так, Аттокуруп Калмурат, Базар Коргон. Районго 1 миллиард сом спорт комплекс куруп беребиз, спорт комплекс. 1 миллиард сом кезеги келгенде аласыңар. Ахматов Алтынбек Гурбаевич, Улуу Британияга да виза маселелери, алдамчылардын алдап кетүүлөрү дейт. Америкага Нью-Йорк канцелярия ачып бериңиз. Чикагога юридикалык бөлүм ачуу маселелерин көтөрдүңүз. Карайбыз мунун бар. Так, Аширов Бердикулалиевич дейт. Дамбалар боюнча маселе айттыңыз. Таза суу, БСР, БДР, газдын запасы табылган дейт. Министрлик изилдөө иштерин жүргүзгүлө, газдын запасы табылган жер болсо мага маалымат бересиңер. Так, Батыркулов Пайзидин, Дарот Коргон дейт. Так, Дарот Коргон, Үч Коргон автожолунун Теңизбай ашуусун 18 километр жасап берсеңиздер дейт. Чоңалайдан Өзбекстан, Тажикстанга жол кыскарат эле дейт. Жасап беребиз, бул боюнча иштер жүрүп атат. Азыр кезек жете элек силерге. Кезек жете элек дегеним мен финансылык мүмкүнчүлүктү айтып атам. Менин эсимде ал жол. Экономикалык абалыбыз эмдиги жылкы эгерде туш келсе, эмдиги жылкыга эгер көтөрө алса, ушул эмдиги жылы жасайбыз, болбосо аркы жылы. Так, Базарбаев Авазбек, ипотеканы айыл жерлерге чейин жеткирип берсеңиз дейт. Токой чарбаны өзүңүз колуңузга алсаңыз, мугалимдерге өзгөчө статус берсеңиз, карайбыз. Так, Базарбаев Каныбек Сүйүнбекович дейт. Жалал Абад Майлуу суу. Лампа заводуна 1 миллиард бергенсиз, рахмат айтабыз. Шаарга да акча бөлүп берсеңиз дейт. Минигестерди салуу керек дейт. Болот баары, убагы келгенде баары болот. Байбосунов Медербек Сойкоевич, кант дейт. Кантка чейин жолдорду оңдоп берсеңер дейт. Так, кант Бишкек жолу февраль-март айлары башталат, күзгө чейин бүтөт. 26 жылы андан ары улантып, Токмок Кеминге чейинки жолду жасайбыз. 25 жылы Бишкектен Кантка чейин министрлик отурат, акча бөлүнгөн, күн жылыса баштайт, февраль-марттарда башталып калат. Сокулуктагы ГАИден баштап Кантка чейин объездной жол, жана объездной жол. Ал дагы жанакы 2 ажырым Канттан келатып анан кийин 2 ажырым объездной жол, ошого чейин 6 тилкелүү болуп туруп жасалат. Ушу жазда башталат, күзгө чейин бүтөт ал дагы. Геспешке кеткен жолду дагы 4 тилкелүү кылып жасайбыз, билесиңер. Бишкектен чыгып Геспиятка барчу жол бар. Ал жерде 2 полосалуу, аябай тар, машинелер аябай көбөйүп кетти, ошондо 4 полосалуу кылып кеңейтип жасайбыз. Так, Байрамкулова Динар дейт. Сыгатак Кара-Коо Капчыгайындагы жолду жасоо, сүттүн баасын көтөрүп койсоңор дейт. Мектеп, бала бакча, спорт комплекс керек, көпүрөлөрдү салуу. Аракет кылабыз, министрлер угуп отурат баары. Так, Бакшалиев Хансывар Устамович, этностук өкүлчүлүктө чет мамлекеттерде кыргыз маданий борборун ачуу сунушун бердиңиз, ачабыз, аракет кылабыз. Бейшеналиев Шаарман, так, ооруканага 40 жыл болду, Жалал Абад 9 торо 40 жыл болду, ремонт боло элек, жакын арада оңдоо иштери башталса жакшы болот эле дейт. Баштайт буюрса, министрлик сметасын эсептеп келгиле, каражат бөлүп беребиз, тез арада баштагандай болгула. Так, таза суу көйгөйү бар дедиңиз, эми тиешелүү министрликтер иш алып барат булар боюнча. Так, Болпонова Жумагүл Карбоз. Таза суу боюнча негизи республика боюнча көп проблема. Действительно көп. Жетелекпиз айылдарга бая физически баягы жетпей атабыз, жетебиз. Акыры алдыда келаткан жылдары бардыгына мектептер, бала бакчалар, жол, таза суу деген бул биздин мамлекеттин күнүмдүк проблемасы. Күндө сөз боло турган проблема. Өкмөттүн жыйындарында, менин жыйындарымда, министрликтердин жыйындарында болуп атат бул маселе. Так, Болпонова Жумагүл Карбозовна дейт. Так, Төмөйүн айыл өкмөтү чек ара постун ачып бериңиз дейт. Буган убакыт керек. Пост ЯЭСтин талаптарына жооп бериш керек. Бирок биз баары бир ачабыз, кичине чыдап тургула. Бир пост ачыш үчүн эле 15-20 миллион доллар жумшалат. Биз ЯЭКтин территориясы болгондон кийин Тажик менен ачабызбы, Өзбекстан мененби,
Кытай менен ачабызбы, ошондой акча каражат керектелет да. Бирок биз баары бир азыр Өзбекстан менен көп постторду ачтык, Тажикстан менен да жакында Кудай буйрса ачабыз. Бүт бардык өлкөлөргө биз илгеркидей ачабыз дагы, кенен соода сатыгын, элдердин барып келүү карым катнашын кеңейтебиз. Так, Боронбаева Токтокан жолу үйүнө дейт. Бишкек шаары чоң Чүй каналын бекемдөө иштери боюнча маселе көтөрдүңүз. Бул боюнча мэрге былтыр эле тапшырма берилген. Азыр долбоору жасалып бүтөйүн деп калды. Жээктердин баардыгы парк болот. Баягы чоң Чүй каналы, анан могу Бишкектин ичиндеги каналдардын баардыгын скамейка кылып, жашылдандырып, газон кылып, анан брусчатка же асфальт басып койгула деген тапшырмаларды бергенбиз. Баары жашылдандырылат. Так, Боткараев Эркинбек Пазылович Жалал Абад шаары дейт. Шаарды түтүн каптап турат дейт, көмүрдөн кетүүгө. Эми көмүрдөн кетүүгө аракет кылып атабыз итак эле. Жашыл шаарларды куруп баштайбыз. Мына азыр Кемин шаарына көлдөн келатканда билесиздерби, баягы контейнер менен курчалып турчу эле го, 400 гектар жер. А жерди алганбыз, ал жерде мартта 80 000 батирлүү жашыл шаар курулуп баштайт. Жашыл шаар курулуп баштайт. Ага дагы акча каражатын таап койгонбуз. Азыр где-то 1 миллиардка жакын долларыбыз Улуттук банктан турат, ошону жумшап баштайбыз дагы. Алдыда келе жаткан бир 3 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Ал жерге 9 кабаттуу эле үйлөр салынат экен, андан ашык бийик көтөрө албайт экенбиз. 9 кабаттуу өтө тез курулат да. Шайлоо процессине катышуу өтө төмөн дедиңиз. Ооба, туура, муну моюнга алышыбыз керек. Бул мына элдер силерден ал. Силердин өзүңүздөрдөн. Баягы шайлоого, мен барбасам деле шайлоо өтө берет деген кайдыгерлик болбош керек да. Ушул жерде отурган аксакалдар мына көбүнчө 60-тан 70-ке чейинки аксакалдар отурасыздар. Жаш балдарды силер кубалап алып барышыңар керек да. Силерден да басып барып туруп шайлап кой деп. 5 жылда бир эле бир жарым саат макул. Барган келгениң менен, шайлаганың менен ал жерде автоматтык түрдө очеред күтүп отурбайсыңар. Жарым саат убактыңарды кетирет экенсиңер. Мейли 1 саат кетсин, 5 жылда бир. Анан барып туруп өзүңөрдүн көңүлүңөргө жаккан кандидатты тандап коюш оорбу эми? Оор эмес да. Мына жергиликтүү шайлоолорго 30%га жетип жетпеген 28% катышты элдер. Жогорку кеңешке, президенттикке бир 40%га жакын чукул барат да. Неге 70-80%, 90% барбайбыз шайлоого? Кайдыгерлик. Анан кийин 5 жыл бою кыйкырып отура беребиз анан. Сөгүп, сагып анан могу депутат иштебей атат, бул президент иштебей атат деп. Ал өзүңөрдөн да. Активдүү баргандар, алар ошо кызыктарлар да. Баягы эптеп өзүнүн кандидатын өткөрүш керек. Акчалып алган, же болбосо кызыгычылыгы бар, бир добушка соодалашып алган, ушундай да. Анан ошолор барат дагы шайлап коет, а силер болсо 5 жыл сөгүп жүрө бересиңер, урушуп баягылар. Баргыла да, активдүү болгула да. Дарбеков Чылпакбек Тыным Сейитович дейт, АТР жакшы түшүмүн берди дейт. Айыл аймактын жергиликтүү бюджети аз, көбүрөөк калтырып берсеңер дейт. Муну караштырабыз. Өзгөн менен ысык атаны пилоттук негизде өз алдынча кылдык. Мен жакында эле 1 ай мурун указга кол койдум. Толук мүмкүнчүлүктү өзүлөрүнө берип атабыз. Бийлигин дагы, кийин барабар өкөнттүн бюджетин дагы беребиз. Ошондо бул маселе ошо жергиликтүү бюджетке өзүн өзү каржылай турган, өзүн өзү чече турганга айландырабыз. Азыр эгерде пилоттук программабыз жакшы кетсе, өзгөн менен ысык атаны ошондой пробный кылдык азыр. Дүйшөбаев Жеңишбек Алымкулович, Ысык көл району, турак жай маселеси проблема болуп жатат дейт. Ысык көл району. Эски аэропорттун ордуна кичи район түшөт. Баары чолпон аталыктарга берилет. Ысык көл районунда 30 жылдан бери 30 000ден ашык жаштар үй алам деп кезекте турат экен. Ошолорго беребиз буюрса. Курулуп башталат, берилет алар. Дөөлөталиев Конушбек Бапышевич, Бишкек шаары. Таласта Чыңгыз Айтматов атындагы имараттын курулушу токтоп турат дейт. Өкүлчүлүк көңүл бургула, министрлик дагы, маданият министри көңүл бургула, маган айтасыңар. Жаманова Асылкүл Кошуна Нарын шаары дейт. Нарындын жалпы аянтын кеңейтип бергиле дедиңиз. Өкүлчүлүк менен мэр сунуш киргизгиле, мүмкүнчүлүк болсо кеңейтели. Ал бизге да, элге да абдан пайдасын алып келет. Жаңы үйлөрдү, бийик кабат үйлөрдү куруп, ошол муктаждарга берсек болот. Турак жай курууга жер тилкесин берүү маселесин көтөрдүңүз. Өзүңүз айттыңыз го, жер жок болуп атат деп. Ооба, жер жок. Мен ошол үчүн айтып атамын, жогору карай кетели, капталга эмес деп атабыз. Нарын боюнча 9 кабат үйлөр курулуп жатат, дагы курабыз. Канча 5 блоктон беле 4 блоктон турган. Болгон жерге 4 блоктон турган үй курулуп атат. Эми жер ошого эле жеткен экен. Аны да Кудай буйрса, ушу келе жаткан жылы тапшырып элдерге беребиз. Дагы эгерде жер болсо, Нарынга дагы салабыз үйлөрдү.
карагыла жерлерди сунуштагыла. Мен тапшырма бердим элем былтыр. Бүт мэрлер, кичи шаарлардын мэрлери, райондун борборлору, чоң шаарлар, облустун борборлору жерлер болсо алып туруп мамлекеттик ипотекага өткөрүп бергиле деп. Жарым жартылай өткөрүп берип, катып отургандар да бар экен. Жок, муну бербейли, бул биздин жер. Сен жериң эмне кыласың? Бир тыйын акчаң жок болсо, бербейсиңби мамлекеттик ипотекалык компанияга? Ошол жерге бийик кабат үйлөрдү салып, сенин эле элдериңе берет да ошо шаардын элине, рай борбордо жашаган элдерге. Мага ошондой маалыматтар келди өткөндө. Муну дагы биз иликтеп чыгабыз, текшеребиз. Кимде ким ошону жашырып отурган болсо жерлерди жазалайбыз. Жапаров Тынчтык Аманатович, Чолпон Ата шаары так. Экологияны сактап калуу боюнча, саркынды сууларды тазалоо боюнча долбоор, пансионаттарга да куруп берсеңер дейт. Саркындылар Чолпон Атага өзгөчө макам берүү, дааватты сактап калсаңыз, берсеңиз дейт. Пансионаттарга дагы биз куруп бербейбиз. Эгерде жакын болсо, мүмкүнчүлүк болсо ошол ошого кошулат канализацияга. А бирок ар бир пансионат өзүнө очной сооружение салыш керек, саркындын сууну тазалачу. Азыр кенедей үйдөн баштап Килейген шаарга чейин түрлөрү бар анын. Өзүнүн мощностуна жараса койсун да. Мен 2 жыл мурун указ чыгарып туруп, эгерде ошондой жок болсо иштетпейсиңер дегем. Анткени жер алды менен сиңип көлгө кирип кетип атат. Көл булганып атат. Кургуланы акча таап атасыңар го сезондо. Куруп койсоңор ал эми мен үчүн эмес, өзүңдүн келечегиң, бала чакаңдын келечеги үчүн, көлдү сактап калыш үчүн, таза сактап туруш үчүн. Так, даават боюнча. Дааватты эч ким тыйган жок. Даават боло берет. Ким дааватты тыйды деп атат? Болгону сөз болуп атат. Бай ар бир үйдү эшикти барып такылдатып, анан китеп таратып атышат. Мындайлар фактылар абдан көп болуп атат. Этаж үйлөргө барып туруп. Бизде дин тармагы, биз мисалы бир эле кыргызстандыкпыз да. 80ге жакын улут жашайбыз. Бир 80% мусулмандарбыз. Ушул 80% мусулман биз 19га бөлүнүп жүрөбүз. Бир эле кыргыз бир 15 уюмга кирип алганбыз. 15 өзүнчө бир мындай вера деп коебуз го, ишенимге. Хизбут Тахрири бар, Якын Инкары бар, анан Йоговасы бар, дагы башка ушундайларга кирип кеткенбиз да. Анан ошон үчүн биз айтып атабыз, эшик такылдатып барбай, азыр эми 21-кылым. WhatsApp деген бар, ар бир айылда молдолор бар. Молдолор ар бир 5 группа болсо 5-өндө тең отурат. Биз молдолорго ошон үчүн Демөөрчүлүк фондунан 1 жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз, мечиттердин молдолоруна. Бул 4000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда 2ден мечит бар. Муфтиятка тиештүү 8000 сомдон акча бере баштайбыз, зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. 20 000 сом дайыма айлык акы салып турат. Муну биз албетте мамлекеттик бюджеттен бөлгөн жокпуз, анткени дин менен мамлекет экөө эки бөлөк. Булактарын таптык, муфтий мырза менен да кеңешип, сүйлөшүп, азыр ушуну кылып атабыз. Анан бул башка өзүнүн булактан биз жөн гана жардам берип атабыз да, жардам берип. Анан ар бир мечитке баягы кайыр садага, анан кийин жыл сайын эме беребиз го, жана питир садага дагы бирдеке дегендер, баягы немеден, мүлктөн садага деп. Яшикке салып коет, анан аны молдолор кечинде молду ачат, канча бар экени аны жерден эч ким билбейт. Канчасын муфтиятка жеткизет, канчасын өзү алат дегенде эми ал эми пендечиликте боло берет. Ар бир мечитте 4000 мечит болсо, 4000 мечитте QR коду менен бизде электронный эме турат, болот. Жакында ошонун баарын орнотуп бүтөбүз. Келип туруп эле телефон менен төлөйсүңөр, ал акча түздөн түз келип муфтияттын счетуна, банкка түшүп калат. Бир тыйын эч жака кетпейт. Анан ошону муфтият менен аалымдар кеңеши каяка жумшашты өзүлөрү чечет. Бөлүп алабы, жетимдерге береби, же мечиттерди кармап турууга баягы мындай бир коммуналдык төлөмдөрүн төлөөгө жумшайбы, ошолор өзүлөрү чечет да. Мына бардыгын ушундай порядокко келтирип атабыз. Анан эми молдокелер дагы баягы 20 000ден зарплат алып аткандан кийин иштеш керек да. Бул молдокелер иштеш керек. Ошол туура эмес багытка кетип калгандардын баарын беркел деп чакырып алып, акырын мечитке чогултуп алып, топтоп алып туруп, беседа кылып, баягы менен маек куруп, анан тартыш керек да. Биз мамлекет бул проблема менен күрөшүп бүтө албайбыз. Мисалы Хизбут Тахрирлерди
камап атат мына укук коргоочулар. Сен туура эмес китепти таратып атасың, туура эмес баракча таратып жүрөсүң деп. Чынында туура эмес биздин динге туура келбеген өзүлөрүнүн баягы башка агымга кошулуп алган китептерин таратып атпайбы? Үйлөргө барып такылдатып эшигине илип кетип жок болсо ушундай кылып. Ошон үчүн айтып атабыз да. Атак даават жоюлбайт. Даават базарда айтсын, өлүм житимди айтсын, тойлорду айтсын, мечиттерге чогултуп алып айтсын. Соцсеттерден баарын эле угуп атпайбызбы? Соцсеттерде айтса болот. Анан баягы такылдап атып барып турган айткан эффективдүү болот дейт. Эгерде көкүрөгүндө жок болсо, такылдатып барып сыртынан ошо 1 саат айтып отурбай, үйүнө суткалап конуп түнөп айтсаң да көкүрөгүндө жок болсо ал баары бир тартылбайт ал адам. Так, Жолдошов Туйгун Жолдошевич, Баткен облусу дейт, Самаркандек. Сугат суу менен камсыз кылуу боюнча долбоор ушул күнгө чейин бүтпөй келе жатат дейт. Так, Бакыт Эргешевич, өкүлчүлүк карагыла. Срочно карагыла буну. Бар болсо сунуш киргизгиле да, канча сметасы ошону. Сунуш бергиле мага, биз карайлы, тез арада чечкидей бололу. Сугат суу маселеси керек, анткени бул элдин тамагы. Так, чек ара маселесин көтөрдүңүз. Чек ара бүтөт буюрса, билесиңер, жакын арада бүтөбүз, жогорку кеңешке алып барабыз буюрса. Жоробаев Аттокур, ошо Ош шаары Төлөйкөн айылында проблемалар дейт, мектеп проблемасы да бар дедиңиз. Оштун мэри баарын тактап мага маалымат бериңиз. Так, Жоробаев Улан Жоробаевич, Ош обласы Шоро айылы дейт, Кара Шоро. Туризмди өнүктүрүү дейт. Туристтерге жакшы сылык мамиле жасаганды үйрөнөлү. Туристтерди жакшы сылык мамиле жасасак эле өзүлөрү эле агылып келе баштайт туристтер. Так, Жороев Наби Баткен облусу, так, Тогузбулак айыл. Энергетика тармагын айттыңыз. Мурда Тажикстандан импорт алып турчубуз. Азыр чектөөлөр киргизилүүдө дейт. Көмөкчү чордондорду куруш керек дейт. Курабыз, баарына убакыт керек. Туура мурда Тажикстандан алып турчубуз импорт. Акыркы убактарда албай калганбыз, баягы конфликттен кийин. Азыр чек араны чечип, чек аралар постторду ачкандан кийин Тажикстан менен биз кадимкидей, илгеркидей иштеше баштайбыз. Бири-бирибизге беребиз, кайра алабыз, ошентип регулировка кылып турабыз да. Так. Жумагулов Тыныштык, Нарын облусу, Кочкор Ормонхан айылы дейт. Кочкордо антисанитария болуп жатат дедиңиз. Тиешелүү министрлик тез арада көңүл буруп карап чыгып мага маалымат бергиле. Так, жол проблемалары, врачтар жетишпейт дедиңиз. Врачтар чындыгында эле жетишпейт. 30 жылдын ичинде эң кыйын врачтардын бардыгы чет өлкөгө чыгып кеткен. Кошун өлкөлөрдө жүрөт, Москвада жүрөт, Дубайда жүрөт ушулар. Биякта баягы слабый десем да таарынып калышабы. Күчтүүлөр да бар, бирок көбүнчөсү баягы калып калышкандар да. Атак эң кыйын врачтарыбыздын бардыгы кетип калган. Эмгек акы аз, чынында эле азыр бүгүнкү күндө дагы аз. Көтөрүп берип атабыз, бирок дагы аз. Кудай буюрса, бюджетибиз дагы көтөрүлүп турса, дагы көтөрүп беребиз. Так, 3000 үй бүлөгө жер тилкеси бөлүнгөнү турат дейт. Муну эми жер тилкесин 3000 үй бүлөгө бөлүп, могу жерде Ормонхан айыл экен, айыл аймагы. 3000 үй бүлөгө жер тилкесин бөлүп берип салып туруп, 3000 эле кишини жашаткандан көрө ошол жерге карап көргүлө жергиликтүү бийлик. Эгерде бийик кете турган болсо, 3000 эмес, бир 30.000 адамды батырбайлы ошол жерге. Ошону карагыла. Так. Закир Урматбек Омуралиевич, Ош облусу Мады айылы. Мектеп керек, суу талаш, жол проблема, үй салууга жер тилкесин бөлүп бергиле, бала бакча курууга жер бар, курулбай жатат дейт. Муну жергиликтүү бийлик Госстрой долбоорун карагыла, жер бар болуп, бала бакча курулбай атса көрөлү. Ушул жерден дагы айтып кетейинчи, как раз эсиме келип калды. Мектеп, бала бакчаларды азыр биз шаардын иштеринде, областын центрларында, ушу шаарларда куруп атабыз, Ош Бишкекте. Анан микрорайондорго сөзсүз түрдө мектеп, анан бала бакчалар түшүп атат. Биз ал мектептер менен бала бакчаларды ошол салган кишинин өзүнө таштап атабыз, менчикке. Эгерде мектеп, бала бакча курам деген инвестор болсо, мейли ичкиби тышкыбы, биз жерди бекер бергенге даярбыз, бөлүп бергенге, мамлекет. Менчик жеке бала бакча менен мектеп курабыз десеңер. Анткени биз акыркы ушу жылда 300дөн ашык мектеп курдук, жаңы мектептерди курдук, эскилерин оңдодук дегендей. Жаңы мектеп түшкөн сайын ошогон мугалимдер, техперсонал, ушуларды алып, берки бала бакчага алганда уламдан улам көбөйүп кетип баратабыз да. Менчикке берсек, эми колунда барлар мисалы менчик жерге окутканды жакшы көрөт да, мисалы, чем мамлекеттикине караганда деген. Ошон үчүн бюджетке оорчулук келип калып атат. Ошон үчүн биз менчикке берип атабыз. Эсиңерде болсун, бала бакчаларды колдон келишинче ушу менчиктер салса болот эле. Менчикке салып, мамлекеттик бюджетке жеңилдик алып келет эле да. Так, Ибраев Саматбек Кулукевич, Жаргылчак айыл, Акшыйрак жайлоосуна баруу жолун жасап бергиле дедиңиз. Жасайбыз. Так, Ибраев Бакен
Исакович, Жалал Абад облусу, Токтогул. Илгери суу алдында калган жерлер боюнча көйгөйдү чечип берсеңиз дейт. Муну эми карап чыгалы, бул маселе илгертен бери келаткан проблема. Адилбек Алишевич тиешелүү министрликтердин баарын чогултуп, жакын арада карап чыгып, жообун берсеңиздер, анан мага сунуш киргизсеңиздер. Так, Иманов Акан Эрикович, жер үлүшү боюнча соцфонд төлөмдөрү кыйынчылыкка тушуп жатат дейт. Так, министрлик январдын аягына чейин изилдеп чыгып, талдап чыгып, мага толук маалымат бергиле. Бул боюнча соцфонд төлөмдөрү. Так, жүгөрүнү кайра иштетүү заводун салып берсеңиздер, кант заводун салып берсеңиздер дейт. Карап чыгабыз да. Исаев Акжол Абсаматович, Шүй облусу, Кемин району, Кызыл Октябрь. Газификация маселесин көтөрдүңүз. Бул туура, бул проблема бар азыр бүгүнкү күндө ушул проблема болуп атат. Биз кыргыз газды $1 сатып ийгенбиз. 2039 жылга чейин Газпром өзүнүн мойнуна алып, бүтүндөй газ менен камсыздап беребиз деп мойнуна алган. Бишкектин ичин, жаңы конуштарды, ушу Чүйдү, тиги көлгө чейин, Нарынга чейин газ жеткизебиз деген милдеттенмеси бар. Бирок жарымын аткарса, жарымын аткара элек. Бул маселени мен дагы көтөрүп атамын. Газ кыйын. Анткени Өзбекстанда дагы газ тартыш болуп, Россиядан Казакстан аркылуу келген бир эле линия бар, труба. Мурда биз казак менен эле кыргыз алып аткан болсок, азыр өзбекти алып атат да. Ошон үчүн анан баягы чыдабай, мощности газ азайып кетип атканы, давлениясы түшүп кетип атканы, ошондон бүгүн бар проблема андай. Так, Исаков Кыял Асранкуловна, Бишкек. Ипотекалык үйлөр майыптарга да жеткиликтүү болсо дейт. Ооба, туура, баарын камсыз кылабыз. Майыптарга дагы берген убакыт келет, кичине чыдап күтүп тургула. Исмаилов Медербек Жалиловна, чет өлкөдөгү эмгек мигранттары дейт. Так, мигранттар үчүн турак жайларды курууга жер бөлүп бергиле дейт. Жер алып эмне кыласыңар? Мамлекеттик ипотекалык компанияда ГЧПнын негизинде дагы түрлөрү бар. Келгиле дагы биргелешип алып салып, ала бергиле турак үйлөрдү. Эч кандай мурункудай каршылык жок. Мурункудай мыйзам жол бербейт экен демей жок. Мыйзамдардын баарын оңдоп койгонбуз, положениялердин баарын түздөп койгонбуз. Бүт жарандарга, мигранттарга ушу баарына ылайыктуу кылып туруп, бизнесмендерге дагы. Бизнесмендер куруп атпайбы. ГЧПнын негизинде биргелешип кура бергиле, Кудай жалгасын дейбиз. Эгер жеке менчик жерлерди мигранттарга берип, мына сен сал, анан ошо мигранттарга үй бересиң десе, алар баякы жанакы бир аферист фирмалар чыкты эле го бир. KG Group, анан Эмаком деген, мына бүгүндө Эмаком жөнүндө кеп кылып кеттиңер. Ошолор окшоп алдайт дагы, акчасын алып кетип калса, анан кийин мамлекетти күнөөлөп отурасыңар. Биз ошон үчүн, ошондой болбос үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияны жандандырып, элди баарын ошого киргизип атабыз элдин баарын. Алданып калбасын деп. Исманова Гүлдар, Кудайбердиев, Сузак дейт. Так, ошо жок, Кызыл Октябрь дейт. Ноокат району, Кызыл Октябрь. Сугат маселеси дейт. Мектеп, бала бакча, баягы эле проблемалар. Так, мөөнөтүбүздү 1 жылга узартып бериңиз дейт. Бул боюнча айттым. Так, Итигулов Алек, Нарын Баетов, так, Нарын Баетов Коштөбө жолу дейт. Эмдиги жылы Кудай буйрса бүткөргөнгө аракет кылабыз. Быйыл бир топ жерин, бир аз жерин жасап бүттү окшойт. Суук түшүп кетти. Так, каналдарды тазалоо керек, БСР куруу дейт. Кезек жеткенде баары болот силерге. Так. Ишанкулов Эркинбай, Ош обласы, Башбулак айылы. Мектеп маселеси 7000 калкы бар айыл дейт. Госстрой тез арада эмдиги жылга киргизгиле. Эгерде 7000 калкы бар болгон болсо, кийинки жылдын бюджетине кирбей калган болсо, мен президенттик фонддон бөлүп берейин. Карап келгиле ошо. Кабылова Бурул, Нарын, Кара Суу айылы. Тарыхый жайларга этнокомплекстерди куруу маселеси дейт. Курабыз буюрса. Атбашыга 500 миллион сом бөлүп берсеңиз дейт. Берчү убакыт келет. Кадырбек кызы Нуркыз, Ош шаары. Энергетикалык таңкыстык, мамлекеттик мекемелерге күн панелдерин орнотуу, илим-билимге көңүл буруу дейт. Сөзсүз бурабыз. Сиз көтөргөн маселелердин баары биздин күнүмдүк иштеп жаткан иштерибиз. Так. Кадырова Карамат Токтосууну, Ош обласы, Гүлчө шаар макамын бергиле дейт. Эгерде калктын саны туура келсе, сөзсүз беребиз. Ипотека аркылуу үйлөрдү салсаңыздар дейт, сөзсүз салабыз. Талдыкка туннель салсаңыз дедиңиз, келечекте аны да салабыз. Кадырова Турсунбай Сатыбалдиевна, Ош шаары, Кеңеш айылы дейт. Каналдарды оңдоо боюнча көйгөйлөр 30 миллион сомдук каражат кетет дейт. Карагыла, муну 30 миллион сом көп деле акча эмес, бөлүп берели. Жерлерибиз бар, жаштарга ипотека аркылуу үйлөрдү куруу дейт. Туура айылдарга чейин жетебиз, курабыз аны. Жериңер бар болсо эле курабыз. Кадр даярдоо проблема дейт. Ушул чындыгында эле проблема. Кадр, биз союз мезгилинде кадрларды кандай дайындачу эле билесиздер да, анан союз чачырап кеткенден кийин андай
кадр даярдоодон кол жууп калганбыз. Ошондуктан мен былтыр экен мурдагы жылы Акылман деген лицейин ачтым. Чолпон Атада жайгашкан 250 баланы батырып окута алат. 350ге чейин жеткирсек болот. Азыр бүгүнкү күндө 70 бала, 140 бала окуп атат го дейм. Ошол бүтүндөй республика боюнча конкурс кылып, анан баягы эң кыйын таланттуу балдарды, вундеркиндер деп коет го. Ошондой балдарды алып келип, тандап келип окутуп атабыз. Анан аларды ошол окуудан бүтүп чыккандан кийин университеттерге кетет да. 5 жыл окуп келгенден кийин сөзсүз мамлекет ошол лицейди бүтүп чыккан баланы мамлекет жумуш менен камсыз кылат, чакырып келип алат деп туруп, мыйзам кабыл алып кол коюп койдук ага дагы. Заранее алдын ала эле. Эми ал бир 7-8 жылдан кийин баштала турган окат. Ошол балдар өсүп чыгып, ошол балдар келип туруп, ушу мамлекеттик кызматтагы кызматкерлерди алмаштырып бүткөндөн кийин анан кадр маселеси проблема болбойт да. Биз ошондой максатта ошону кылдык. Атак кадр маселеси бүгүн эле жаралып калган маселе эмес, илгертен бери келаткан маселе. Мисалы ушул жерден унааны дагы бир мисал кылып айтып кетким келет. Кече жакында билесиңер, унаанын жетекчиси камалган. Право сата беришет экен да мындай. Система түзүп алыптыр дагы, экзаменден өттү, окуду, мына деп эле сата берген. 30 жылдан бери ошентип келатабыз. Мен келгенде 10 000 сомго сатчу экен праваны. Анан кийин кысып баштасам 20 000ге көтөрүлүптүр. Дагы кысып койсом 50 000, катуу кысып койсом 80 000ге көтөрүлүптүр. Азыр 80 000ге сатып алганга барып жүрүшөт. 80 000 берейин, берип койчу право деп мына. Анан ошон үчүн унааны өтө катуу көзөмөлгө алып атабыз бүгүнкү күндө. Право сатуу деген болбош керек. Анткени 30 жылдан бери право сатып алгандар азыр авариянын көптүгү ошондон болуп атат бизде. Анан биз таптакыр муну буушубуз керек. Буган бардыгыңар макул болушуңар керек. Азыр мени угуп аткан жаштар болсо да право алам деп турган 16 жаш, 18 жаш, 20, 30 айырмасы жок. Карыган аксакалдар болобу. Унутуш керек дагы, барып туруп окуп, анан правилалардын баарын жакшы жаттап билип, жатка билип турган алганыңар оң. Анткени биз азыр бул проблеманы мына 30 жылдан бери сатып алып аткандар эми дагы бир 100 жылдан кийин жок болобуз. Азыркы алып аткандар ошо биздин ордубузду 100 жылдан кийин басып, анан тазарат. Көрдүңөрбү, мына биз азыр 5-6 эле келип туруп, муну тазалап ийбейсиңерби, муну оңдоп ийбейсиңерби деп кыйкырып атпайсыңарбы, оппозициялар мисалы. Мону минтип койбойсуңарбы деп. Ал ошо 30 жылдан бери чирип, ирип калган нерсени бир күндө, бир жылда кайра гүлдөтүп коюш кыйын. Унааны мисалы биз 50 жыл, 100 жылдан кийин араң оңдойбуз. Мына 100 жылдан кийин анан оңдоп гүлдөтөбүз да. Ошон үчүн өзүңүздөр урматтуу калайык калк ушундай коррупциялык методдорго, сатып алууларга барбагыла. Калыгулуу Асел Калыгулууна Чүй Токмок спорт комплекс куруп бериңиздер. Жетим балдарга 16 жаштан кийин пособияны кесип салып атышат дейт. Мыйзамдарга өзгөртүүгө жардам берсеңиз дейт. Томолой жетимдер 18 жаштан кийин бара турган жери жок. Министрлик муну карагыла могул, эмнеге пособияларды 16 жаштан кийин кесип атасыңар? Ошону карап чыгып, эгерде мыйзамда көрсөтүлгөн болсо, балким мыйзамды оңдойлу. Томолой жетимдерди окуп аткан мектептеринден кийин бүткөндөн кийин 18ге чыктың бар деп көчөгө чыгарып коебуз. Мына бүгүн дагы бар улам. Былтыртан бери биз долбоорун таап, булактарын таап, ишти баштап атабыз. Мына февраль, март айларында Ошто, анан Бишкекте 2 бийик кабат үйлөр курулат. Именно ошо 18ге чыккан жетим балдар үчүн. Аларга бекер берилбейт, аларга жашап турганга. 3 жыл жашайбы, 5 жыл жашайбы, 7-8 жыл жашайбы, ошол жерде жашап, анан качан окуусун бүтөбү, же бир үйлүү жайлуу болгондо анан таштап чыгып кетет, кийинкилери келип жашап тургандай кылып туруп, мамлекеттин эсебинен куруп беребиз деп 2 үйлү пландаштырып атабыз. Каракоз Уев Курманбек Пазылович ошо болосу Алайкуу дейт. Керек тала Актектир каналдарын куруу маселеси, Алайкуудан Кытайга жол ачып берсеңер дейт. Жол ачып бериш оңой эмес, мен жогоруда айтып өттүм. Көп каражат кетет. Биз EAS-тин мүчөсүбүз, ошондуктан талаптарга ылайык босатыш үчүн чоң каражат керек. Бирок келечекте баары бир эгерде ошол керек болсо, жергиликтүү калкка биз баары бир ачабыз. Кийинчерээк буга да жетебиз. Каримов Нодирбек Токтасинович Актурпак жана Мырзаки зонасындагы каналдарды бүтүрүү иштери көзөмөлгө алып бериңиз дейт. 500 гектар жер суу менен камсыз болот эле дедиңиз. 2 эсе ашырып айтып коюпсуз, өтүрүк сүйлөп коюпсуз. Ал жерде 500 гектар эмес, мен кечинде тактадым. Болгону 250 гектар жер камсыз болот экен, 500 гектар жер эмес. Бирок беребиз кийинчерээк. Былтыртан баштап биз Жаман Адыр деген массивине суу жеткирүү үчүн 100 миллион сом бөлүп бергенмин. 725 гектар жерге суу жетти бүгүнкү күндө. Эми экинчи этабына где-то 500 миллион сом 25-жылга карап жатабыз.
Бул каналдарды бүткөндөн кийин сиздин каналга жетебиз. Балким эгерде бюджетибиз көтөрө алса 25-жылы эле жасайбыз, болбосо 26-жылы сөзсүз киргизебиз. Так, Касиев Наккен, Бишкек шаары дейт. Көк Жарда Апаз Жумагулов атындагы мектеп начар абалда дедиңиз. Тез арада көңүл бургула министрлик, мектептерден биз каражаттарды аябашыбыз керек. Министрлик Госстройдагы эмне үчүн начар абалда бул? Келгиле мага сунуш менен, мен жардам берейин. Так, Касымов Абдырайым Абдиллаевич, Баткен, Үч Коргон айыл. Илгери башталган канал бүтпөй калган дейт. Бакыт Эргешевич карагыла, эмне канал эле айтасыз. Спорт комплекс, баалар эбегейсиз өсүп жатат дейт. Эми туугандар, баалар муну манипуляция кылып, оппозициячыл маанайдагылар бизде кымбатчылык деп атпайбы? Кымбатчылыкты да өсүп атат, мен аны танбайм. Бирок кошуна мамлекеттер менен салыштыргыла да. Бизде эң арзаны бизде. Кошуна мамлекеттерде бүт дүйнө жүзүндө өсүп атат да. Бир өскөндө биз Кыргызстанда эле өсүп эле анан кошуна мамлекеттерде өспөй калып аткан жок да. Бизде болушунча, колдон келишинче арзан кармаганга аракет кылып атабыз. Матрезервке бүт баарын алып келип 3 жылдык, 5 жылдык тамак аштарды сактап кармап турабыз. Кокус эле дефицит болуп, ушундай бир дүйнөдө эми көрүп атасыңар кырда алгандай. Бирдеме болуп баратса, матрезервтен берип мындай сактап калалы. Бир 10 жыл сактай албасак да, бир 3 жыл, 5 жылдык запастарыбыз бар. Так, Катиров Эршпулат, Миңбулак айылы. Кредитти дыйкандарга узагыраак мөөнөткө берсеңиздер дейт. Муну Адилбек Алешевич банктар менен бирге жол картасын иштеп чыгып, мага сунуш киргизгиле, өкмөт. Так, Кенжегулов Замирбек Асанбекович, Бишкек шаары. Төмөнкү зоналарда жер алдынан суу чыгат дейт. Ооба, суу эманы биз чыгарбай кое албайбыз. Мына жаңы автовокзалды көчүрө салып атабыз, майда бүтөбүз, Кудай буйрса деге аэропортко кетип бараткан жакта билесиңер да. Анан жаңы Ош базары салынып атат. Ал жерлерден да суу чыгып атат. Дренаждарды салып, кадимкидей эле иштерди кылып атабыз. Так, биздин конушка 200 миллион сом бөлүп берсеңиз дейт. Шаарга кирдиңер, шаар жасайт муну. Шаардын азыр долбоору жасалып атат, генпланы. Генпланы япониялык компания жасап берип атат, дүйнөлүк бир 10-дукка кирген компания. Алар ушул жылы, келе жаткан жылы бүтсө, андан кийин анан ошол курулуштар башталат, жаңы конуштарды оңдоо башталат ошол пландын негизинде, генпландын негизинде. Азырынча кичине чыдап тургула, ошол Япония мамлекетинен келген адамдар жасап атат, специалисттер, адистер. Так, Керимкулов Тилеген Саткынбекович, туризмди өнүктүрөлү, жолду оңдоп бергиле дейт, оңдойбуз. Таза суу маселе баягы. Так, Коёшев Марс Элизбекович, пригородный айылындагы саркынды тазалоочу жай көйгөй жаратууда дейт. Бул жай туура, бул Бишкектен агылып барган саркынды суу, жана канализация барып туруп, анан топтолгон жер. Бүтүп, уже эң баягы чегине жетип калган экен. Эми ташый турган мезгилге келип калган экен. Мэрияга тапшырма бергенбиз, акчасы дагы чечилген. Азыр конкурстан вьетнамистер утуп алды го дейм, утуп алып, азыр жасап атат. Эң арзан бергени, анан тез жасай турган ошолор болду. Кудай буйрса, муну да жасайбыз. Алдыда бир 30 жылга чейин жете турган, эч проблема болбой турган саркынды тазалоочу жайга айланат бул дагы. Быйыл 26-жылы бүтөбүзбү, 26-жылы? 25-26. 27-жылга чейин, ну 27-жылга барса деле жакшы дейм. Ошондо баягы жыт чыкпай жакшынакай болуп калат. Эми чыдагыла, эмне кылалы эми? 30 жылдан бери оңдоп койсо, анда болот эле. Биз эми муну дагы ошо былтыр көрдүк. Былтыр көрбай, мунун дагы немеси толуп калган турбайбы? Чегине жетип калыптыр, ашып кетиптир деп, анан кийин ошону жасап атабыз. Инвестициясы да бар, 28 миллионду ошо вьетнамский компания 28 миллион долларды киреше кылат. Хорошо, так, Курманбаев Сүйүнбек Асыранкулович, Талас облусу Манас району Семетей айылы. 1000 гектар жердин алдынан суу чыгып проблема болуп жатат дейт. Так, Баласаруу айылына мектеп керек, мамлекеттик курулуш. Көңүл бургула буган, жана 1000 гектар жердин алдынан суу чыгып аткан боюнча министрлик карап келип, текшерип келип айтасыңар. Курманов Айбек Койчуманович, Бишкек шаары. Люстрация маселесин аягына чыгарып бериңиз дейт. Чыгарабыз, иштеп атабыз, көрүп атасыңар да. Бая революция болсо эле иллюстрация деп бакырат элек го. Ал сразу эле мүмкүн эмес да. Акырыңдан алып барыш керек. Айрыкча кыргыздарга мүмкүн эмес. Иллюстрация кылайын десең, сразу пикетке чыгат, митингге чыгат, дароо эле сөз эркиндигин, адам укугун кысып атат деп чыгат. Ошон үчүн акырыңдан тазалап келатабыз го. 2026-жылкы шайлоону жакшы камсыз кылып бериңиз дейт. Камсыз кылабыз, муну мен жогоруда айтып өттүм. Дагы мындай немелерин жөнөкөйлөштүрүп, анан
барын шайлоону жасалма болбогондой кылып болушунча жасайбыз. Так, шайлоону Ханафи мазхабын киргизип бериңиз дейт. Биз ансыз деле Ханафи мазхабын карманабыз го. Бирок баягыдай 19 кыймылга бөлүнүп алганбыз да. Элдин өзүнөн бул муфтияттан, молдокелерибизден көз каранды бул маселеге. Ошол үчүн жана молдокелерге эмгек акы берели деп атабыз. 49 44 район, шаар, Ош Бишкеги менен кошуп. Анан кийин машинелерди бердик, жап-жаңы машинелерди. Мына машине менен жүргүлө деп. Эмгек акы берели деп атабыз. Анан молдокелер эми бир тартипке салгыла, эми биз силердин ишиңерге кийлигишпейбиз, анткени мамлекет менен дин өзү эки бөлөк да. Биз болгон колубуздан келген жардамыбызды гана беребиз. Калганы сиздердин колуңуздарда. Так, Курсегенов Садатбек Түлкиев дейт. Күйүүчү майга 1 сом кошууга каршымын дейт. Мен муну айтып өттүм жогоруда. Каршы эмессиздерби? Кол көтөрүп койгулачы гана жана фондко. Ким каршы эмес болсо, 1 литрге 1 сом. Колдойт экен баары. Каршы жок. 1-2 киши каршы экен. Так. Эл салык төлөп жатпайбы дейт. Эл салык төлөп жатпайбы? Мен каршымын дейт. Элдин салыгы ал мектеп салганга, садик салганга, эмгек акы, пенсия, пособия жана башка чек ара чыгымдарды кайтарганга кетет. Эл салык төлөп атса, албетте салыкты алып эле жолго сала бербей, андан көрө жолду талкалагандардан алып жасайлы жолду. Жана мен толук айтып өттүм бул боюнча. Только жолго салынат. Биз бүт положениясын өз көзөмөлүн алып туруп жасап берип, бекитип колдоруна карматып койдук. Бир тыйынды бир жака урдап чыга албайт. Налево направо алып кете албайт. Так, Мамадраимов Кылычбек Абдраимович Баткен облусу дейт. Так, турак жай куруу үчүн жер берсеңер дейт. Жер эми почти жок койсо. Өлкө боюнча ар бир жетекчи, айрыкча айыл өкмөттөр эсиңерде болсун, жер берерден мурда жет өлчөп бир кескиле. Биринчи кезекте капталга эмес, жогору жакка кетүү жагын карагыла. Так, Мамасадыков Максат Муратович шайлоого көпчүлүк жарандарыбыз талапкер болуп катыша албады дейт. Партияга байланбайлы деген пикириңизди айтып атасыз да, партияларга же кандай болду? Мыйзамдарды оңдойбуз, өзгөртөбүз. Биз жергиликтүү шайлоолорго үлгүрбөдүк. Жогорку кеңешке мыйзамдарды карап чыгып, ар бир жаран анан карапайым калп, мисалы, эч бир партияга, эч бир саясатчыга көз каранды болбой шайлоого эркин катышууга шарт түзүп беребиз. Биз буга жетебиз буюрса. Маматалиев Улан Нарын обласы, Кочкор район Чолпон. Ат майдан куруп берсеңиз, Кочкорго логистикалык борбор куруп берсеңиз, Туз айылындагы шахтаны көрүп кетсеңиз дейт. Макул, көрүп кетем бар. Так. Матмусаева Рано Хаджиматовна дейт. Жол тыгындары көйгөй жаратып келет дейт. Да, бул проблема Ош менен Бишкекте бар. Статистика адистеринин берген анализине таянсак, бүгүнкү күндөгү элибиздеги машинелердин саны бүгүнкү күндөгү 2040-жылга барганда гана болуш керек экен эле. А бизге азыр 16 жыл мына эрте машинелер тездик менен көбөйүп аткан үчүн бул маселе жаралып атат. Бирок бул маселе боюнча Ош менен Бишкектин мэрлери иштеп атат. Мен жанагыда айткандай, Бишкектин ген планы жасалып атат. Баягы развязка деп коебуз го, мостоттор, көпүрөлөр салынат. Быйыл 4 жерге салат белек Айбек. Быйыл 4 жерге салабыз 25-жылы. Анан эмдиги жыл аркы жылдары да мунун баарын чечебиз. Так, Матраимов Кыймат Жороевна дейт. Ош айланма жолун куруп бериңиз дейт. Куруп беребиз. Так, Молдобеков Тагай Бабаканович дейт. Коррупцияга каршы эч кимдин иммунитети болбош керек дейт. Туура айтасыз, коррупцияга эч кимдин иммунитети жок. Илгери сатылып кеткен Бакай атадагы жерлерге көңүл бурсаңыз дейт. Көңүл бургула тиешелүү органдар. Бала бакча куруп берсеңер дейт. Көңүл бурабыз. Так, Нусупбеков Асан Мамашевич дейт. Бүгүнкү сүйлөгөндөргө жеттик окшойт. Так, Жалал-Абад облусунун Окен Кочкор ата. Таза суу маселеси бар дейт. Бизге да 1 миллиард сом берсеңиз, шаарды кеңейтүү керек дейт. Убага келсин, кеңейтебиз. Так. Осмонов Таалай, Нарын облусу дейт. Нарынга пайсыз 1 миллиард кредит бериңиздер дейт. Банктардын филиалдарын ачууну сурандыңыз, аракет кылабыз, банктар ойлонгула филиал ачканга. Так, Осунгулов Жаныш, Чүй облусунун Москва району, Нарзан. Калкты тейлөө имаратын сурандыңыз. Силердин айылыңарда эле эмес, калктуу тейлөө имараты мына Бишкекте да жок экен.
Биз Бишкектен азыр магистралдын үстүнөн жер бөлүп берип, азыр ошо калкты тейлөө борборун сала баштадык. Райондорго, анан айыл аймактарына чейин жетебиз, ага чейин. Азыр бир аз убакыт керек кичине чыдап тургула. Таза суу маселеси дейт, жол маселеси, общий маселе экен. Так, отун чийбелүү бай дейт, Чолпонбай айыл. Таласта чоң канал маселесин көтөрдүңүз. Так, ӨКМ министрлиги карап көргүлө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Маған анан отчетун бересиңер. 18-жылы Чыңгыз Айтматовдун ордосу башталган, токтоп турат дедиңиз. Маданият министрлиги көрүп келип сунуш бергиле. Неге бүтпөй атат? Карайлы, бүтүрүп берели. Так, Пазылов Исак Пазылович. Козубак Лан суусу дейт, Лейлек суу сактагычы, ак суу боюнча долбоорлор дейт. Бул боюнча күткүлө, баягы долбоорлордун арасында бар болсо керек, жок болсо муну эске алабыз. Так. Раджапов Толгонай Тургун Полотовна Жалал Абад, Алабука району дейт. Туризмди өнүктүрөлү дейт, сугат суу, БСР, БДР салуу дейт. Чек арага жакын айылдарга статус берүү дейт. Эми чек арага жакын айылдарга статус берүү деп баарына эле бере берсек, анда биз өлкөбүздүн жарымынан көбү анда чек ара айылы болуп кетет да. Именно бай чек арага мындай жабышып турган, прям чектешип тургандарга биз бердик Баткенде. Башка жактарда эми карайбыз, эгер ошондой айыл болсо беребиз. Анан бир 3 километр, 5 километр турган айылдар деле келип атасыңар да сурапчы. Биздикинде өткөрүп бергиле, биздикинде өткөрүп бергиле деп. Андай болбойт. Так. Чек арага жакын. Врачтар арендада олтурушат дейт, имарат керек дейт. 4-чү курултайга келем салып бербесеңиз деп коркуттуңуз. 5-чи курултайга дагы, 6-чы курултайга да келишиңизди насип кылсын Кудай. Салып беребиз. Салып беребиз. Коркутпасаңыз да салып беребиз. Так, Сагындыкова Чолпон ай Нарын обласы Ат Башы району жол маселесин козгодуңуз. Так, транспорт министрлиги мен жана жогоруда айттым, бардык бай асфальт басыла элек жолдорду сүрдүрүп тургула. Жумасына мен бул боюнча текшерип турамын. Ошол жергиликтүү калктардан деле. Мисалы азыр мына эми колубузда баарыбызда эле смартфон бар да. Ошол жана шифр болуп калган жолдор болсо кетип баратып, тартып туруп, кайсыл айыл экен, кайсыл район экен, кайсы участок экен, салып туруп интернетке салып коюп тургула, мен карап көрүп турам, анан министрлердин куйругун бурайм. Кимде сүрбөсө эсинде. Бул эмне үчүн дегенде бөлүнүп берилип атат, солярка берилет буларга. Техника деген жап-жаңы техникалар бар. Жаловаться этпейт, üşүдүм, анан кыштын күнү деп. Ичинде печкасы бар, жайында деген кондиционери бар техникаларды алып бердик мынакей. Не керек дагы? Так, медаппараттар чек ара зонасына жеңилдик берүү дейт. Так, жеңил кирүү чек ара зонасына бая документтер болсо деп атсаңар керек. Карагыла муну чек арачылар. Карап жеңилдетип бергиле, баягы чек ара зонасына кириш үчүн кагаз алууну айтып атат го дейм. ГЭС куруу маселеси, жүн, тери иштетүү, завод куруу дейт. Бакыт Төрөбаев бул боюнча иштеп атат. Жүндү, терини өзүбүздөн переработка кылган боюнча мына сокулукка баштадыңарбы салып? Сокулукка салынып башталып атат буюрса. Так, Сапарбеков Абдрахман Жалал Абад Канышкыя дейт. Жол маселеси дейт. Так, аксакал өзүңүз айтып кеттиңиз, 40 километр бүттү деп. Жолдордун баары бүтөт буюрса 172 километр жол Алабука чаткалга чейин алып барабыз. Асфальт болот. Ушу келаткан жылы болбосо аркы жылы Кудай буюрса бүтөт баары. Тапшырма берем, көзөмөлгө алам. Так, оорукана маселеси дейт. Оорукана маселесин министрлик карагыла. Так, Сейитказиева Гүлайым Мукамбетовна Ысык көл, Жети Өгүз району Оргочор. Төрөткө көңүл буруу маселесин көтөрүп атасыз. Так, министрлик ишти колго алгыла, Жети Өгүз району. Так. Курултай болсун же жогорку кеңеш болсун чечип бергиле дедиңиз. Ар бир мамлекетте жогорку кеңеши бар. Ну, система, бул дүйнө жүзү боюнча бирдей система. Анан бул жогорку кеңешти кетирип курултай болболалы деген туура эмес да. Жогорку кеңеш сөзсүз болуш керек. А курултай дагы керек. Мына курултайда мисалы келип бир жылда бир чогулуп келип проблемаңарды айтып атасыңар, Мына биз өкмөт угуп туруп, анан жасап атабызбы ошону? Мына 3 жылдан бери жасап атабыз, курултайда айтылган маселелердин бүт баарын мына карагыла деп жасап келатабыз. Эми мындан артык анан курултайга дагы эмне керек? Мыйзам киргизүү укугуңар бар. Мына Мыктыбек Үсүпович айтып өттү кече күнү. Азыр силердин мыйзам киргизүүгө да укугуңар бар. Мына могу мыйзамды деп иштеп чыгып туруп, жогорку кеңешке берип, кабыл алып келсе мен кол коюп берем. Эгер жакшы мыйзам болсо. Анан жанагыдай полномочиялерди кичине кийинчерээк карайлы. Бир аз эртелик кылып атат да. Так, Субанова Аида Иманкуловна, Акбура дарыясындагы көйгөй дейт. Мэрия карагыла муну.
Эже өзү да айтып кетти, иштер жүрүп атат, бирок баары бир карап коюш керек деп. Карап койгула. Балдар жакшы өсүүсү зарыл дейт, мектеп керек дейт. Болот баары мектептер так. Султанкулов, Куттубек, Акбаралиев, Жалал Абад облусу Нокен району. Таза суу маселеси, уран калдыктары боюнча проблема. Уран калдыктары боюнча билесиздер, мына Ысык көлдө бирөө бар эле, анан немеде бирөө бар, Миң кушта. Экөөнү тең бүттүк, МЧС бүттүкпү? Эми түштүккө өтүп атабыз. Түштүккө өтүп атабыз, түштүктө дагы уран калдыктары көп. Анан эң эмеси баягы өкүнүчтүүсү, баягы СССР мезгилинде ошол айылдар иче турган суулардын жээги, же болбосо айылдар жашаган үстүнүн бир сайдын үстүнө кылып салган экен да баягы немелерди. Хвостохранилищелерди. Анан биз азыр айтып, Росатом менен сүйлөшүп, Россиядан суранып, силер эми бөлүп бергиле, силер эми Союздун диги правоприемнигисиңер да, бергиле деп, азыр канча 2,5 миллиард сом бөлүп бериштиби, рубль? 2 миллиард 141 миллион. Бөлүп берип, эми ошол калдык сактоочу жайларды баягы коркунучсуз жерлерге көчүрүп атабыз да. Коркунучтуу жерден коркунучсуз жерлерге көчүрүп, жабабыз, ошо менен уран дегенди унутабыз да. Азыр эми түштүккө өтүшөт булар. Быйыл эмени бүттү диге Миң кушту. Бир аз жумуштар калды болуш керек эле, бир аз жумуштар. Миң куш боюнча апрель айына чейин созулду. Айда дагы кошумча иштер ашылып келиптир. Трубаны ачсак, трубанын алдында дагы 9 метр тереңдикте берки кара калдыктар чыга баштады. Ошого апрелге чейин создук. Росатом менен сүйлөшүп. Жакынкы келечекте кыскасын айтканда уран калдыктары деген болбойт бизде. Кыргызстан уран калдыктарысыз мамлекетке айланат. Түшүндүңүздөр, Так, Сыдыгалиева Чолпон Кадырбековна, Бишкек шаары турак жай жетим балдарга берилсе дедиңиз. Жетим балдар боюнча айттык. Так, Талайбек. Армияга Талайбек уулу Айбек дейт, Ош шаары. Армияга титулдук улуттар гана барат деген маселени көтөрдүңүз. Туура, мен айтып кетер элем, бизде 80ге жакын улут жашайбыз. Анан чындыгында эле башка улуттар армияга баргысы келбейт да. Армия деген бул кандай өзү? Армия бул адамды тарбиялайт, тазалыкка тарбиялайт, тыкандыкка тарбиялайт, турмушка үйрөтөт, бекемдейт, ден соолукту чыңдайт. Неге жибербейсиңер балдарыңарды? Жибербейсиңер баарыңар эле. Жибергиле да бар 1 жыл, мурункудай 2 жыл болсо 1 жөн. 1 жыл көз ачып жумганча өтөт. Зато балдарыңар тартиптүү, мындай спортсмен болуп чыгып келет да. Так, Эмаком компаниясы алдап кетти дейт. Мик менен иштегиле. Алдап кетсе, алдап кеткендерди азыр алып бергенге болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Бай алдап кеткен компаниялардан алданып калган элдерге алып бергенге. Так, бала бакчалар кайра кайтсын дейт. Эми кайтарып атабыз, бала бакчалардын көбүн көрүп атасыңар. Так, Тагаев Камал Сейитович, Ош обласы, Бел Алмайлы. Биздин айылга 1 экскаватор керек дейт. Макул берем, мен жакын арада барат. Мен сөз берейин, 1 экскаватор менден болсун силердин айылга. Талантбеков Кайрат Талантбекович, Ысык-Көл, Ак Суу району, Кыдырак айылы. Сыр төрөнүндө Эңилчек жана башка айылдарда проблема бар деп сунуш бердиңиз. Жетебиз ал жакка дагы. Жетебиз. Ал кен байлыктарды иштетебиз өзүбүз. Ташиев Алтынбек Аликович, Ош облусу, Куршап, ипотека аркылуу турак жай куруу маселеси. Мына келе жаткан жылы Кудай буйрса жана Имам Саракси деген комплекси бар эле, жанында бир 6-7 гектар жер, 5 кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча долбоор бүткөн. Азыр акчасын күтүп атат. Кудай буйрса, ушул келаткан жылы башталат ал жерге дагы. Тура ошону именно ипотекага беребиз силерге. Ипотека аркылуу беребиз. Так, Жашыл Мурас долбоору дейт. Көпчүлүгү кургап калды дейт, тиккендер дейт. Эми тиешелүү министрликтер, жергиликтүү бийлик ошол тигилген дарактарды карашыңар керек да. Сугарбаса өспөйт ал. Именно суу жетчү жерге тигиш керек да. Жылына 7-8 миллион дарактарды эгип атабыз. Ошонун чындыгында эле бир 30% курап калып атат. Суу жоктугунан сугарбайбыз, кайдыгербиз. Анан эл деле мындай жакын жерде тигилип калган болсо, анан ошо өспөй атса бир чакалап сугарып койсоңор деле колуңуздарга жугуп калбайт эми. Мындай патриоттуулукту көрүп, ал эми биздин бала чака небере чөбөрөгө керек нерсе да булчу. Абага кислород бөлүп чыгат дегендей жашылдандыруудан. Менин бир бала кезимдеки бир эме эсиме түшүп атат. Биздин айылдаштар, классташтарым деле калп айттырбайт го. Бала кезде биз ушул бак тикчелектте, баягы сабактан чыгарып алып 8-9, 10 класстардан алып барып анан жолдун жээктерине бир көк бак, турпан тал деп коет элек, көк бак деп коебуз. Баягы жакшы өсөт. Анан ошолорду алып барып туруп тиктирет элек. Тигет элек баягы Союз мезгилинде баарына тиктирип. Анан атам менен ошо 8-бекен 9 класс окуп аткан кезде анан араба менен алып ат араба менен чөп чапканы кетет элек.
Анан жолдун жээгинен баратканда ошол бир кургак күнгөй деген жерибиз бар, жылжып суу келет эле. Суу келип анан бир ямага кирип кетет эле да, бир мындай немеге, пайдасыз эле. Анан баягы бактарды, могу бактар куурап калыптыр деп анан кийин чөп чапканы кетип бартабыз өзүбүз, чалгы бар. Анан кетменин салып алды эле, кетмен менен барып бир 500 метрби ушундай жерге чейин арык чаап барып туруп, анан баягы өсүп аткан бактарга салып, анан ошо өсүп бактар менен кетти эле да. Азыр ошол бактар азыр да өсүп турат да мынакей. Ошондо чөп чаппай барып, чөп чапкан бир күн убакытыбызды кетирип ошол жерден арык салдык эле да. Ушу атам ушуну кой, ушул жерге ушинтип койчу, могу бактарды куурап кетпесин, жөн эле өлүп калбасын, убал болот деп турупчу мына. Мына азыр ошол бактар өсүп атат да. Ошентип бир колуңарга жугуп калбайт мына. Мен просто эстеп кетип айтып атам да ушул жерден мына. Так. Таштаналиев Абдисамат Жалалабад облусу Салау Коройнолоока. Мектептерибиздин ачылышына келип берсе бериңиз дейсиз, мектебибиздин дейт. Барбайм. Тамашалап атам албетте. Убактым болсо сөзсүз барамын. Эми мен тамашалап атканым себеби мурда бир чоң мектеп салынса өлкө боюнча. Анан барып алып туруп президент же премьер-министр дүңгүрөтүп ачып ушундай кылчу эле да. Азыр бизде мына жүздөгөн мектептер салынып атат. Мен барганга үлгүрбөй да калдым азыр. Кээ бир мектептерди айыл өкмөт акимдер ачып коюп атат мына. Ошон үчүн мен чоң заводдорду ачканга барайын деп мына аппаратка да айттым эле. Эми болду, мектеп, садик, бала бакча, майда чүйдөнү эми силер эле ача бергиле депчи. Эми Кудай кесир кылбасын, эгер убактым болуп калса мен сөзсүз барам. Бул Алабука менен Чаткалга ушу келе жаткан жылы мен барамын. Баягы Зардалыга, Казарманга барган сыяктуу бир барып кетемин. Так, Токтогулов Жеңишбек, Бишкек шаары. Аксакал турбайбы? Мага да чепкен жаппадыңар деп таарындыңыз. Сиз да 100гө чыгыңыз, тың эле экенсиз. Анан сиз 100гө чыкканда чепкен жапканды Кудай насип кылсын ушул жерден сизге. Дагы курултайга келиңиз. 100 болбосо да 90го чыкканыңызда келсеңиз жабалы. Так. Турганов Жылдызбек Момунжанович, Бишкек шаары дейт. Так, дача суу проблемасы дейт. Дача сууга мен бир күнү барып кетейин. Барып кетем. Так, Турдуев Дастан Токсонович, Баткен облусу, Баткен шаары. Бүргөндүдөн газ алып келиш керек дейт. Аэропортту шаардан сырткары чыгарыш керек дейт. Муну карап көрөбүз мунун баары. Таза суу проблема баягы. Так. Турузбеков Аден Турузбекович, Чүй облусу, Ибраимов айылы. Суу түтүктөрү ремонт боло элек, ремонт керек дейт. Бурана комплексине имараттарды куруу дейт. Муну курабыз. Бул боюнча Маданият министрлиги иш алып барып атат. Бурананын тегерегине имараттарды салуу боюнча. Так, Умаров Адалат, Баткен району, Кулундайлы. Разаков каналын кеңейтүү керек дедиңиз. Кеңейтебиз буюрса. Таза суу проблемасы бул чечилет, убакыт керек. Так. Умбеталиева Кады Чаккан Акматовна, Жалалабад облусу, Таш көмүр. Кичи шаарларга көңүл бурулбайт дедиңиз. Бурулат, көңүл бурабыз. Кичи шаарларга да жетебиз. Так, медицинада проблема дейт. Медиктер карагыла муну, министрлик. Так, Усупаев Райымбек Усупаев, Чүй облусу, Памфилов району, газ маселеси дейт. Газ биздин райондон өтөт, бирок бизде газ жок дейт өзүңүз. Газпром жөнүндө айттым муну. Сосновканын жолдору начар дедиңиз, бул жасалат. Так, спорт комплекс керек дедиңиз, болот буюрса. Так, Чоробаев Алмаз Сулайманович, Ош шаары. Чындык жөнөкөй элдин арасында дейт. Туура, чындык сөз эркиндиги карапайым калктын баа берүүсү менен аныкталат. Саналуу эле бир кишилердин эмес. Ошон үчүн карапайым калк, эгерде сөз эркиндигин кысып атасыңар, демократия жок, адам укугу бузулуп атат деп тревога көтөрө турган болсо, анда бул чындык болот да. Анан жеке кызыкчылык үчүн эле кыйкырып чыккандар айта берсе, ал окшошпойт. Так, Жапалак айылында көйгөйлөр бар дедиңиз, газ жок дедиңиз. Төлөйкөн айыл өкмөтүндө дагы көйгөйлөр бар дедиңиз. Көңүл бургулап, немеге мэрияга өттү эле бул. Ош көтсө керек. Так. Өскөнбаев Жакып, Нарын обласу, Нарын району, Миңбулак айыл аймагы. Таза суу дейт проблема. Жайлоолорго көпүрө салуу дейт. Көпүрө салууларды карагыла. Кимге тиешелүү? Эгерде өзгөчө кырдаалдарга тиешелүү болсо, силер Минсельхоз силерге болсо, силер карагыла, жокпу силерге? Жергиликтүү бийлик сунуштарды бергиле. Жайлоолорго кеткен көпүрөлөрдү салуу боюнча. Так, жерди трансформациялоо дейт. Жерди трансформациялаарда жерди маселесин кылдат, жети өлчөп бир кескиле жергиликтүү бийлик. Айдоо жерлер калп калуу трансформация болуп кетпесин. Сугат жерлер өсүмдүк өсүп, түшүм бере турган, баягы
азык түлүк бере турган жерлерди абайлагыла. Урматтуу делегаттын мүчөлөрү, кимдин фамилиясы аталбай калса эми капа болбойсуздар, анткени баягы кайталанган, бири-бири менен кайталанган эле маселелер болду. Мен ошон үчүн аттап жооп бердим. Дээрлик бир 80-90%-на жооп бердим окшойт. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.